урматтуу кыргыз элим, мен кичине элге кайтып берип кетейин дедим эле. Мен Бозоркулон районунун Кеңеш айыл өкмөтүнүн Абак айылынын айыл башчысымын. Атым Жаңыбай. Мен кайрылуу жасаардан мурун элге туура түшүндүрүп коеюн, туура маалыматты жеткизип коеюн деп мен ушул чындыкты угуп алып, чыркырап азыр отура албай мен биздин бордо ушул сагымды чакырып азыр ушул жерде отурам азыр. Мен айтайын дегеним, Баткенде Милан деген бала болбогон жок жерден жок эмени салып Азамат Байматовдун кызына тийип ушундай сөздөр болуп аткан экен. Мен Азамат Байматовдун тарабын талашайын деген жерим жок. Мен калыстык сөзүмдү айтып коеюн деп атам. Мен Азамат Байматовдун 1 жыл мурун тааныганмын. 1 жыл мурун мен айылдашым Айдош Сагын деген бала аркылуу таанылдым. Бул бала менен мен кыргыз элинин атынан айтып коеюн. Кыргыз элинин атынан канчалаган сыздаган ата-эненин балдарын, кимдир бирөөлөрдүн атасын Индияга барып, убактысын бөлүп, нервин коротуп, Индияга апарып, бир тууганы кыла албаган, биздин жогорку кеңештеги депутаттарыбыз кыла албаган ишти жасап, ушу Азамат Байматов апарып, апелляция кылып, элдин катарына кошуп койгондон кийин мен ушу Баткендик Милан деген балага айтып кетейин. 1 жыл мурун ким элең? 1 жыл мурун кандай акыбалда элең? Азыркы күндө кандайсың? Сен адам баласы тез унутабыз да, жакшылыкты тез унутабыз. Милан, сен эсиңе кел, үкем, мен сени тааныбайм. Азамат деле мен мисалы үчүн бир тууганым эмес Азамат Байматов же менин жердешим эмес. Бул жерде түштүк түндүк эмес. Мен Азамат Байматов менен сүйлөшкөндө Азамат Байматов эки оозунан бир ооз сөзү байке түштүк түндүк болуп бөлүнбөйлү, биз бир тууганбыз деген сөздөрүн көп уккам мен. Азаматтын оозунан көп уккам да. Мынакей азыр 1 жыл мурун сен кандай акыбалда болуп ушу жашап калсам экен деп жашоодон үмүт кылдың эле. Мына Кудайга шүгүр жакшы болуп келдиң. Сенин Азаматтын эмгеги менен айтып коеюн. Азыркы күндө мынакей ден соолугуң жакшы экенин. Сен ошондо может айткандырсың Кудайга, жалынгандырсың. Мен Кудай кааласа жакшы болуп калсам, менден кийинки ооруп калган балдарга мен кол кабыш кылып карап турбайм деп айткандырсың. Эми чын Азамат барып сенин машинаңды же тамыңды сат дебесе керек. Сага окшогон бир туугандарынын ошондой ооруп аткан адамдарга жардамы тийсин. Ошон жакшы болуп калган адам машина минип чалкалап жүрбөй айткан сөзү бар эле деп баргандыр үйүңө. Бирок мен ишенбеймин. Сенин үйүңө тамыңды сат деп барганына мен ишенбеймин. Милан, айтып коеюн. Бул канчалаган адамдарга, муктаж адамдарга там салып берет. Анан тамыңды сат деп барганына мен ишенбеймин. Себеп дегенде мен башымдан өттү. Сагын Айдош Сагынды жакшы кылып Индиядан келгенден кийин бизде Көчөрүп Какар деген өтө кейиштүү үйдө жашаган бир тууганыбызга там салып берди. Бир эле Сагын менен токтоп калган жок бизде. Бир тууганды карабаган күндө азыркы биздин айылда мынакей 1 эмес, 2 эмес, 3 жолу биздин айылга өтө чоң салымын кылып койду бул бала. Кылбаса үйүндө буга эмне азап, үйүндө эле сага окшоп, мага окшоп үйүндө эле тирилик кыла бербейби? Мынакей патриот жигит ушундай болот. Эгерде сен ушинтип элге жаманатты кылган болсоң Азаматты, сенден кийинки бир туугандарыңы, кыргыз элиңе ойлоп койгон Милан. Сенден кийинки ооруган балдарга дагы, сенден кийинки Кудай сактасын, ооруп калган бир туугандарыбызга ушу Азамат күйөт, Азамат чуркайт. Айтып коеюн, эгерде бирөөнүн убалына калбагын сен, мен Милан, Азаматты жаманатты кылып сен эч жака бара албайсың. Чындык баары чындык тарапта болот. Милан, сен анан үйүңдү сат деп келди дейсиң. Жок, мен ага ишенбейм, эл деле ишенбейт. Себеби бул үйүн сатмак түгүл, кайра бул бир туугандарыбызга үй салып берип атат. Ушул ягын эске алайлы, Милан. Анан кийин мен азыр Сагын бир тууганыбызды атайын чакырдым, жанымда отурат. Азыр ушуга сөздү беремин. Ушу балая мынакей өтө кейиштүү, өтө оор акыбалда биз Индияга Азаматтын колуна тапшырганбыз. Азамат кандай күндөрдү көрүп, балдарынан, бала чакасынан, семьясынан алыстап, кандай күндөрдү көрүп, ач калып, топ калып, Индия өлкөсүнө барып, ушу баланы биздин колубузга алып келип тапшырды. Мынакей ушу бала азыркы күндө бир тууган иниси донору деле, өзү деле мынакей биздин арабызда азыр жакшынакай болуп жүрөт. Милан, сен эсиңе келгин, антип
Жакшы адамды чын жаманаттылык коюш оңой, бирок жакшы болуш кыйын. Милан, сен ушу менен болду, мен аттай болуп болду, мен оорубайм деп өзүң кепилдик бере албайсың. Эртеңки күнү эмне болушун билбейсиң. Ошондой эле ушу азаматтын, ушу элдин, ушу айылдаштарыңын, ушу кыргыз элинин көзүн карап калбагын. Мен айтарым ушул. Ассаламу алейкум, мусулман элим. Мына мен келгениме 8 ай болуп калды. Кааласа буюрса ден соолугум жакшы. Азамат Байматов аркылуу барып, Индия жергесине барып, мына бүгүнкү күндө ден соолугум жакшы. Мына ошо Азамат Байматовго ушу Милан бир тууганыбыз неме болуптур. Милан, мен кайрыладым сага, туура эмес иш кылдым. Мындай болбойт. Биз деле ооруп жүргөндө мына сен деле оорудуң. Сага деле Азамат байке жардам берди. Ошону унутпаш керекпиз да, ооруган күндөрдү унутпаш керек. Ошо кечирим сурасаң жакшы болот эле. Андай кылбаш керек. Азамат байке андай адам эмес. Мына Кудай буйрса биздин абыкка мына кахар абыз немесине деле үйүнө жардам берип атат. Кудай кааласа үй бүттү. Мына көп элге жардам берип атат. Андай кылып калта оюлук болбош керек. Рахматымды айтам силерге. Рахмат. Анан дагы бир нерсени айтып кетчү нерсе, мен мына кыргыз элиме айрыкча Милан сенден өтө суранам. Дагы бир нерсе айтып кетейин, кайталап айтайын. Кудай сактасын, ушул боорулганына азыр абдан күч алып атат. Кудай сактасын, сенден кийинки балдарга дагы айтып кетейин. Ушу Азамат жардам бергидей болсун. Азаматты караган адамдар, көзүңө карап Азамат деп көз учкандар 4. Анан кийин жакшы болгондон кийин эски күндөрдү унутпайлы. Милан, мен сага дагы кайталайын дегем. Жакшы болгондон кийин эски күндү унутпайлы дегем. Эртеңки күнү дагы ооруп калышың мүмкүн, ага эч ким кепилдик бере албайт. Ошондо дагы Азаматка окшогон эр жүрөк, ушундай патриот жигиттер сага жардам берет. Ошол жердеги элиң жардам берет. Анан кийин чынында чапкылап жүрсөң, машина минип, мен аны айта албайм, просто сен ошондо дагы бир өзүңчө сөз бергендирсиң, может. Эгерде мен жакшы болуп келген болсом, сага окшоп. Мен карап турбаймын. Мен элге мен дагы ушинтип колум сунамын, жардам беремин дегендирсиң. Бирок сен унутуп койгон чыгарсың. Милан, өзүңө келгем, Азаматты жок жерден сен каралап жаман көрсөтпөгүн элге. Биз Азамат мененбиз. Себеби Азаматтын эмгегин, Азаматтын түйшүк тарткандарын мен битта сабынган чуркап ушунчалык мен Азамат түйшүгүн түшүнүп калдым. Азамат кыргыз элине бир туугандар кылбаган ишти Азамат кылып атат. Мен ошого Милан өзүңө кел деп сага эскертип мындай кайрыларым.